Мына бүгүнкү күндө кыргыз кимди кыргызга бир гарант болчу эч ким жок болуп атат да. Мына парламент гарант болуш керек эле. Эл өкүлдөрү болуп, элдин кызыкчылыгын көксөп туруш керек эле. Алар гарант болгон жок. Аларды мындайча айтканда ойлонуп көрсөм бир дырка болуп калды да, дырка. Мына эшиктин дыркасы бар. Мынтип аны пайдалансаң болот, ар жакта ким келгени көрүнөт. Эшиктин дыркасы бар. Замокту ачсаң болот. Биз илгери тоодон карагай сүйрөп түшчү элек. Анан карагайдын бир жерин көзөйт. Биринчи жыгып алгандан кийин мыкта урбайт ага. Көсөйт. Анан ошол жерге аркан салат, карагай сүйрөлүп жөнөйт. Мына. Ошондой дырка болуп алды буларчы. Муну айтып берейин. Ушуларды пайдаланып 120-сынын пайдаланып кыргыз элин чоң расходко алып келди. Каркыраны сатаарда кол көтөргөндөр ким? Ушул дырканы, мына дырканы пайдаланып туруп акырын сымсал бар жакта ачасың го. Ийненин дагы дыркасы бар. Ага жип сайып алып, анан жыртыкты жамайт. Үсөн кууш сатарда ушул депутаттар, эл өкүлдөрү кол көтөргөн үчүнбү? Улуттар келип, ушу дырка аркылуу бизди көсөп кетип атат. Ар законду чыгарганы чындык булардын. Бул кимдин дыркасы? Атамбаевдин дыркасы эле бир кезде пайдаланып турган. Азыр Жээнбековдун дыркасы. Агайда гарант. Айланайын урматтуу кыргыз. Кана кимге гарант? Бизге ким гарант болуп берет? Биз кимге ишенебиз? Шайлаган өкмөтүңөр кадимки эле дырка. Ойлонуп көрдүм. Дырканын эми көп түрү бар. Мына көзүмдө 2 дырка бар. Сен баштын дыркасындай болуп көсөм болуп бербейсиңби? Оозда да дырка бар. Аны эмне деп коет? Чечен деп коет. Кулактын да дыркасы бар. Кара. Ылдый жактын да дыркасы бар. Сасык, жериген, аргим пайдаланган. Айтыңыз, мен дырка эмесмин десең, мен мындай молодчикмин десең айт. Же көсөммүн, баштын дыркасындаймын деген. Мына былтыр 2011-жылы президентке талапкер болдук. Выбор болду. Анан ак үйгө чакырышты. Ташиев босуйтипти, найразы болуп. Анан мен барып айттым. Ханды Кудай урарда өз элине кас болот. Кышты Кудай урарда күн жылымдап жаз болот. Эрди Кудай урарда 50 жашта жаш болот. Азыркы ханды Кудай урду, элге каршы чыкты десем түм эле Чыныбай Акун өчүрө калып менин микрофонумду. Чыныбай Акун, бүгүн не болдуң сен? Атамбаевка каршы кол көтөргөндүн ичинде бардыр сен. Спикер болдуң мына. Ушу мына эл байкап атат. Спикер болуп отуруп алып, кандай гана баягы грязный закондорду кабыл алды. Аида Салян ыйлап чыкты. Агай андай эмес, мындай талаш, да бирөөлөр. Угумуш болот да, майыл өзүнүкүн ура берди. Ай, эмнеге барасың ара жерге? Улуу журттун укугун коргой албасаң, бизди эл шайлаган.
Кошоматчыны мына силер даярдадыңар. Кана, улуулук өткөрө аласыңарбы мына мен сыяктуу? Жаратуучулук өткөрө аласыңарбы? Өлбөстүк өткөрө аласыңарбы? Боштондукка чыгара аласыңарбы? Силер 2 ай каникул кылбай элечи, 10 ай каникул кылгылачы. Эмоциясы жок жашайлы. 10 ай кичине эс алалы. Карапайым эл. Эс алсын, законду эле кабыл алып бүттү, дегиле кереги жок. СДПКдан депутат болуп бардыңар эле го. Мына жигитче. Атамбаевди кошомат кылып, закондун чаап арыгын тартып. Бүгүн саттыңар. Жого да одалашып алып чыгат да. Качып кетсең, ким? Кошой бабам жалгыз калабы? Бакай бабам жалгыз калабы? Манас атам жалгыз калабы? Анысы кандай кыргыз кимге ишенет? Силер ал кыргызды сатып алып атат да, эң жаман жери. Кыргыздын репутациясын түшүрдүңөр, кыргыз деген атты. Нургыз деген атты. Честти өлтүрдүңөр, чест. Сиздерге караганда аял болсо дагы Чолпон Жакыпова деген так, сак, ак аял айтты. Ушу референдум өтүп кетсе, мына ушу конституцияны бурмолоо, мен кетем деди, кетип калды. Аалам астында дагы бир ак, кыргыз астында да бир ак. Кана урматтуулуу журтум, келиңиздер мына. Кыргыз журтту өнүктүрчүлөрдү карап атабыз да мына. Кыргыз журтту өнүктүрөт ушу кишилер. Кантип өнүктүрөт? Билим деңгээли. Бул чындык. Жок, биз дырка эмесмин деп айтчы, мен дырка эмесмин. Бизди пайдаланган жок. Биз аркылуу кыргызды жерин сатып атасыңар. Ар кандай мыйзамды кабыл алып атасыңар. Акчаны чыгым кылып атасыңар. 120 депутат. 500 койду айдаган киши деле билбейт да, жалпы эле кой көрүнүп калат. 40 кой болсо көрүнөт да мындай. Көрүнөт эле. Бул Акбаш, бул баланча акем алып келген кой деп тааныйт да. Анысы кандай кел бир 40 эле кылалычы санды. Көбү суур ийин каспайт дейт го. Анан эмкиде бир партияңарды түртүп, жүзүңөрдү көрсөтпөй эле койгулачы. Эмоция калып барбагылачы бизди. Мо боштондукка чыгалычы кел. Унчукпай эле коелу десек ушунча сөздү сүйлөгөнгө туура келип атат. Анан Кыргыздын баары саясатчы. Мына Кыргызды рахмат силерге ойготуп кеттиңер. Акаев менен Бакиевди күнөөлөбөгүлө дейт ааламда. Кыргыз ушул күндү көрбөсө ойгонбойт эле дейт да. Көрдүңүзбү? Ана мындай деген закондор бар. Список бергенде Центр избиркомго фамилиясын, жашын, анан 4-чү шайлоочу аял болуш керек, анан бериш керек. Аны өзгөрткөнгө болбойт. Бунуңар да туура эмес. Бир чыккан спортсмен 5 жыл спортсмен болуп жүрө албайт да. Эртең эле Алматыга барганда 2 айдан кийин бойдон түшүп калышы мүмкүн. Же жаңы бала чыгып калышы мүмкүн. Мына карачы, өз кызыкчылыгыңарды кылып алгансыңар. Ошон үчүн эволюция, революция болот да. Муну кыргыз күтпөйт. Кыргыз чыдабайт, аалам чыдабайт. Бул чындык. Эртең жакшы бала чыкса айылдан, тияктан бирөө сүйлөп чыкса, же бир жаңы идеясы болсо, эмнеге мен партияма киргизип туруп, сүйлөчү, идеяңды айтчы, бизди жетелечи. Кимдин идеологиясы, кимдин идеясы жаңы болсо аны эле ээрчийт дейт. Кел сени ээрчиди дегенге болбойт. 5 жыл эле ошо список калыш керек.
Мына урматтуу журтум, мунун баары чындык. Айтыңыздар, жалган жери болсо айтыңыз. Абдулдаев, сен аша чаап атасың. Сиздер кошомат кылып, чындыкты ошо элдин шартыңар бар ошол жерде чындыкты сүйлөгөнгө, тартипке салганга, тискиндеп турганга адаштырган силерсиңер. Атамбаевдагы авиабазаны кетирген ким? Жок дегенде долларыбыз арзан болуп турат эле, каражат түшүп турат эле. Газды саткан ким? Колдогон ким анын баарын? Айткыла муну Кыргызга биз мындай жакшылык алып келдик деп. Кемитип тентиткенден башка эчтеке болгон жок. Эл өкүлдөрү атыңарда тагыла. Жогорку кеңеш, жогорку күчтөр дегендей болбой. Кантип чыгасыңар эми, кантип эл астына отурасыңар? Эл кыйын, эл өсүп алды. Эл силердин оюңарды окуп турат, эл алдатпайт. Мени полторашка деп атабайт. Мисалга бүгүнкү күндө. Мени чебурашка деп атабайт. Мени чимкирик деп атабайт, мына менин андай атым жок. Мени Арыстан Алай деп атайт. Кыргыз үчүн күйгөн адам деп айтат. Чындык адам өмүр эч кимге сатылган эмес, кошулган эмес деп айтат. А силердичи?